Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз кезектеги сабагыбызды баштадык. Бүгүн биз 5-класстар үчүн математика сабагын баштадык. Анда эмесе биздин бүгүн көтөрүп турган темабыз жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөк түрүндө жазуу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөккө айландыруунун аныктамасын билесиңер. Аныктаманы колдонуп мисалдарды чыгара аласыңар жана тактыкка көнүгөсүңөр. Анда эмесе тема боюнча бир аз түшүнүк берип кетейин. Жөнөкөй бөлчөктөрдү кошуу же кемитүү үчүн аларды жалпы бөлүмгө келтирүү зарыл. Муну аткаруу үчүн эбисini жок эсептөөлөрдү жүргүзүүгө алып келет. Ошондой эле ондук бөлчөктөр менен амалдарды аткаруу бүтүн сандар менен аткарылган амалдарда сыяктуу эле. Ошондуктан математикада ондук бөлчөктөр кеңири пайдаланылат. Жогоруда айтылгандай, ондук бөлчөктөр бөлүүчүсү ондун даражалары болгон жөнөкөй бөлчөктөр. Жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөк түрүндө жазыш үчүн алардын алымын бөлүмүнө бөлүү керек. Себеби бул бөлчөк сызыгы бизде бөлүү амалын түшүндүрөрүн билесиңер. Алымын бөлүмүнө бөлүүдөн келип чыккан сан бизде ондук бөлчөк болот. Андан кийин жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөккө айландыруу аркылуу биз ар кандай амалдарды аткарсак болот. Мисал үчүн, китептеги 460-көйнөгүнү карасаңар, жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөк түрүндө жазгыла дептир. Мисалы, 2-ден 9. Бул жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө айландырсак, 4,5 деген сан келип чыгат экен. Жолун карап көрөлү. 9-ду 2-ге бөлүү үчүн 9 2-ге жетет. Тийиндиге 4төн беребиз. 4тү 2-ге көбөйтсөк 8. 9-дан 8-ди кемитсек 1 деген калдык калды. Бул 4 толук эмес тиинди болуп калды дагы 1 2-ден кичине болуп калды. Эгерде бөлүүчү сан бөлүүчүдөн кичине болсо, ага бир нолду берип, ал эми тииндиге бүтүр менен ажыратып, бул бүтүн бөлүгү деп алабыз. Эми 10 2-ге жетет, 5тен беребиз. 5ти 2-ге көбөйтсөк 10, 10дон 10ду кемитсек, тииндибиз 0 калды. Калдык калган жок. Демек, 9ду 2-ге бөлсөк, ондук бөлчөккө айландырганда 4,5. Ушул ыкманы пайдаланып, кийинки тапшырманы аткарасыңар. Мында бизге 6 жөнөкөй бөлчөк сандар берилген. Ушулардын ар бирин ондук бөлчөккө айландырып, мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Ал эми биздин кийинки тапшырма 462-көйнөгүдө китептеги жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөк түрүндө жазып, андан кийин көрсөтүлгөн амалдарды аткаргыла дептир. Асы 5тен 27 кемитебиз 2-ден 9ду. Биринчи 5тен 27-ни биз жөнөкөй ондук бөлчөк түрүндө көрсөтө алышыбыз керек. Ал үчүн 27-ни 5-ке бөлсөк, 5тен тет, 5 жерде 5 25, 27-ден 25-ти кемиткенде 2 калдык калды. Демек, жана бая көрсөтөткөндөй эле 2 жетпейт, 2-ге 0 деген санды кошуп беребиз. 20. Демек, бүтүн бөлүгү менен ажыратып алабыз. 20-ны 5-ке бөлсөк 4. Демек, 5тен 27 деген жөнөкөй бөлчөгүбүз 5тен 4 деген ондук бөлчөккө барабар экен. Эми 2-ден 9ду кемитишибиз керек. Ал үчүн 2-ден 9ду дагы ондук бөлчөккө айландырып алабыз. 9ду 2-ге бөлсөк 4төн тет, 4 жерде 2 8, 9дан 8-ди кемиткенде 1 калдык калат. 1 2-ге жетпейт, 0 кошуп беребиз. 10, 10ду 2-ге бөлсөк 5. Демек, 2-ден 9 деген жөнөкөй бөлчөк 4,5 деген ондук бөлчөккө барабар экен. Кемитүүнү аткарсак, 4төн 5ти кемиткенде жетпейт, 5тен 1-ин алып беребиз. 14, 14төн 5ти кемитсек 9, 5тин ордунда 4 калган, 4төн 4ти кемитсек 0.
Demek 5,4'tөн 4,5'ti kemeткенде 0,9 деген сан келип чыгат. Ошол эрежелерди пайдаланып, кийинки амалдарды аткарып көргүлө. Ким биринчи аткарып, мага жөнөтсө, марага биринчи жетти деп эсептейбиз. Бирок балдар туура аткарыбыз керек. Бул жерде дагы бир айта кетүүчү нерсе, эгерде 25тен 2 деген сан алымы бөлүмүнөн кичине болсо, булар кандай бөлчөктөр деп аталат эле? Булар дурус бөлчөктөр. Демек, дурус бөлчөктөр 0дон чоң жана 1ден кичине. Бүтүн бөлүгү дайыма 0го барабар болот. 2 25ке жетпегендиктен 22'нин артына 1 0 берип, тийиндибиз дагы 0 болуп башталат. Демек, дурус бөлчөктөр, то есть дайыма 0дон чоң 1ден кичине сандар экенин эске алгыла. Андай эмесе тапшырманы аткарып, мага жөнөтүп койсуңар. Үйгө тапшырма силерге 461 жана 463 көнүгүү. Мисалы, 461 көнүгүүдө бизге жөнөкөй бөлчөктөр берилиптир. Аларды ондук бөлчөк түрүндө жазабыз. Биринчиси 25тен 9. Бул кандай бөлчөк? Дурус бөлчөк. Дурус бөлчөк дайыма 1ден кичине болот. 0,36. Экинчи 463 көнүгүү бул жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөктөргө айландырып, андан кийин амалдарды аткаргыла деген. Мен силерге ушул 2 көнүгүүдөн бирден мисалды аткарып көрсөтүп койдум. Сабагыбыз түшүнүктүү болгон болсо, рахмат балдар. Мен силердин тапшырмаңарды күтөм.